Балдар, экинчи лекциябыздын темасы бүгүнкү белгилүү жазуучу, драматург, коомдук ишмер Мар Байжиев жөнүндө болмокчу. Мар Байжиев 1935-жылы 23 мартта Ысык Көл областынын Ак Суу районундагы Тепке деген айылда жарык дүйнөгө келген. 1960-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин орус тили жана адабият бөлүмүн бүтүргөн. 1962-64 жылдар аралыгында Москвадагы жогорку сценардык курста окуган. Кыргыз фильм киностудиясында улук редактор, Кыргыз СССРнын Маданият министрлигинин репертуалдык коллегиясынын башкы редактору болгон. 1971-75 жылдар аралыгында Литературная газетасынын Кыргызстан боюнча өз кабарчысы болгон. 1961 жылдан Кинематографисттер союзунун, 1966 жылдан баштап Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Мар Байжиев орус жана кыргыз тилдеринде эң жакшы жазып, сынчы котормочу катары да таанылган. 1961 жылы Кара курт аттуу биринчи сатиралык аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Байжиев тарабынан Балдар бойго жеткенде, Эр өл, Эр намысы, Ар бир үйдө майрам, Кыз күйөө, Алтынчы күнү кечинде, Узак сапардагы поезд аттуу пьесалар жазылган. Эр өл пьесасынын сюжетине 2 опера түзүлгөн. Мар Байжиев Кожо Жаш эпосунун мотиви боюнча Байыркы жомок аттуу драмасын да жазган. Мар Байжиевдин сценарийи боюнча Кыргыз фильм киностудиясында силер көргөн болушуңар керек, Ак Илбирстин тукуму, Алтын күз, Өзбек фильм студиясында Бөтөн бакыт, Нөшөр, Казак фильм студиясында Жаңы жыл алдындагы түн аттуу толук метраждуу көркөм фильмдер тартылган. Автордун аңгемелери боюнча башка студияларда дагы кыска метраждуу бир нече көркөм фильмдер ишке ашырылган. Окуя көркөм фильми, Великий эпос жана башка документалдуу фильмдердин да автору. Фильмдердин айрымдары эл аралык фестивалдарда жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон. Мар Байжиев Жантөшевдин, Тоголок Молдонун жана башка авторлордун чыгармаларын орус тилине которгон. Манас эпосунун орус тилинде чыгышын даярдоого катышкан. Мар Байжиевдин чыгармалары КМШ, чет өлкөлөрдүн тилдерине которулуп, өзгөчө китеп болуп басылып чыккан. Драмалары 200дөн ашык театрларда, алсак Москвада, Ленинградда, Киевде, Ташкентте, Рига, Тбилиси, Баку, Алматы шаарларында, ошондой эле Польша, Венгрия, Австрия, Канада, Монголия, Румыния, Болгария, Финляндия жана башка өлкөлөрдүн сахналарында коюлган. СЭДЕП фондунун президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл депутаты, Маданият, эл агартуу, мамлекеттик жылдана туризм боюнча Жогорку Кеңештин комиссиясынын төрагасы болуп иштеген. Бүгүнкү күнгө чейин кино академиясынын академиги. Кыргыз эл жазуучусу деген наамы ыйгарылган. Кыргыз кино академиясынын академиги Балдар. Искусство институтунун профессору, Кыргыз мамлекетинин кинематографиясынын отличниги, Манас орденинин кавалери. Мар Байжиевдин чыгармачылыгы боюнча дипломдук, кандидаттык, докторлук иштер корголуп, өзүнчө монографиялар жарык көрүп келет жана келүүдө Балдар. Драматург Мар Байжиевдин балалыгы да, жаштык кези да оор кырдаалга, башкача айтканда улуу ата мекендик согуштун кыйын күндөрүнө туура келген. Ошол кыйынчылык кездерде атасы Мардын атасы Ташым 1942 жылы согушка аттанышы менен ого өтөр жашоосу татаалданган. Сыйлыктарына көңүл бургула. Кыргыз эл жазуучусу дагы айтылат деген наамы ыйгарылган. Кыргыз кино академиясынын академиги Балдар, Искусство институтунун профессору, Кыргыз кинематографиясынын отличниги, Манас орденинин кавалери болгон. Кыргызча да, орусча да китептери көп. Китеп окуганга көбүрөөк аракет кылышыңар керек. Ошондой эле театр өнөрүн өздөштүрүп, театрга барууну өзүнчө киши
салтка айландырып алышыңар керек. Ошого аракет кылышыңар керек балдар. Театр өнөрү укмуштай сонбо театрга барууну адатка айландырышыбыз керек. Китеп окууну көбүрөөк китеп окууну басым коюш керек. Мына ушулар боюнча дагы ойлонуп көрүшүңөрдү, ошол аракеттериңерди ишке ашырышыңарды, ошону жасашыңарды каалайт элем. Жайында бул окууну бүткөндөн кийин, биринчи, экинчи курсту бүткөндөн кийин каникулга чыгасыңар. Ошондогу дагы убакытты жакшы пайдаланып, кино көрүп, театр көрүп, ошондой эле китептерди көбүрөөк окушуңар керек. Көңүл бурганыңарга рахмат.